İslam baatırı Ali ibn Abu Talib. Men bul bayrakты Allah жеңиш ыйгарган адамга беремин. Ал Аллахты жана анын элчисин жакшы көрөт. Аллах жана анын элчиси да аны жакшы көрүшөт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам. Биздин баатырыбыз Мухаммад алейхиссаламдын абасынын уулу, кызы Фатиманын күйөөсү, Джафар ибн Абу Талибтин иниси, Зубайр бин Аввамдын таекесинин уулу, шейиттердин мырзасы Хамзанын агасынын баласы, Аббастын агасынын баласы, бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бири, Хасан жана Хусейндердин атасы, адилеттүү 4 халифанын 4-сү, жаш балдардан биринчи исламга кирген адам, Хайбар согушунун баатыры, хижрат түнү жаш бала болгонуна карабастан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам үчүн өз жанын тобокелге салган адам, Бадыр казатына катышкан 314 сахабанын бири, Худайбиядагы Ридван ант берүүсүндө дарактын астында пайгамбар алейхиссаламга ыраазылык антын берген 1400 адамдын бири, Умар аль-Фарук халифалыкты тандоо үчүн түзгөн 6 кеңешпе топтогулардын бири, ал Абу Бакырдын, Умардын жана Усмандын вазири, араб урууларынын эң кадыр барктуусу болгон Курайш уруусунун бир мүчөсү, инсан тарыхындагы улук, даңазалуу баатырлардын бири, пайгамбар алейхиссаламдын үйүнөн тарбия алган адам, имам, факих, ал ардактуу сахаба Али ибн Абу Талиб, Аллах андан жана башка сахабалардын баарынан ыраазы болсун. Мен Али ибн Абу Талибтин жаш кезинде хижрат түнү Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын ордуна жатып, мушриктерди алаксытып турган окуясынан баштабаймын. Анткени муну баары жакшы билет. Мен анын өмүр таржымалын хижраттын 7-жылынан баштайын. Тагыраагы Худайбия келишиминен кийин Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Асхаб согушунда мусулмандарга кылган кыянаттыгы үчүн яхудийлерди дагы бир ирет тарбиялап коюуну каалайт. Анткени алардын Ухуд согушунан кийин уруу башчыларын мусулмандарга каршы согушууга жана аларды таптакыр жок кылууга үндөп жүргөндөрү мусулмандарга жетип калат. Аны менен эле чектелбестен еврейлердин Гатафан уруусунда таандык жалданмачылар мусулмандардын аялдарын жана балдарын өлтүрүүлөрү үчүн акча да төлөп беришет. Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам алардын жазасын берип коюу үчүн белгилүү ыраазылык Ридван антын берген 1400 сахаба менен Хайбарды көздөй бет алышат. Ал жака жеткенден кийин ал мусулмандарга мындай деди: Мен бул байракты Аллах жеңиш ыйгарган адамга беремин. Ал Аллахты жана анын элчисин жакшы көрөт. Аллах жана анын элчиси да аны жакшы көрүшөт. Ошондо сахабалардын баары ошол мен болсом экен деп үмүттөнүп калышат. Алар түнү менен бул маселе тууралуу сүйлөшүп чыгышат. Эртең менен баары Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга келишкенде, ал Али ибн Абу Талиб кайда деп сурайт. Алар: О Аллахтын элчиси, анын көзү ооруп жатат деп жооп беришет. Аллахтын элчиси: ага бирөөнү жибергиле дейт. Сахабалар аны алып келишкенде, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам шилекейи менен анын көзүн сүртүп дуба кылганда эч нерсе болбогондой болуп айыгып калат. Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ага байракты карматат. Демек, Аллахты жана анын элчисин жакшы көргөн жана Аллах жана анын элчиси аны жакшы көрүшкөн инсан мына ушул Али ибн Абу Талиб болот. Ошентип, анын себеби менен Хайбар согушунда мусулмандар жеңишке жетишет. Ал эми Табук казатына аттанаарда Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Алиге исламдын борбору Мединаны коргоп турууну тапшырып, мындай дейт: Сен мага Харун Мусанын алдында кандай макамда болсо, ошондой болууну каалабайсыңбы? Бирок бир гана айырмасы, менден кийин пайгамбар болбойт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын көзү өткөндөн кийин ал Абу Бакр ас-Сыддыктын эң жакшы вазири болот. Андан кийин агасы Умар аль-Фаруктун вазири болот. Али ибн Абу Талиб Умар аль-Фаруктун саламаттыгын жана ислам өлкөсүнүн бүтүндүгүн каалап, анын Кадисия казатына катышпай эле Мединада отуруу кеңешин берген.
Андан кийин Али ибн Абу Талиб Усман ибн Аффандын вазири болот. Усман ибн Аффанды курчоого алуу ызы-чуусу чыкканда, Али ибн Абу Талиб адаттагыдай эле башына Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын селдесин уруп, кылычын алып, эки уулу Хасан жана Хусейн менен Усман ибн Аффандын үйүнө жетип барат. Ошондо аны коргоп калуу үчүн 700дөй сахаба жыйналат. Бирок Усман ибн Аффан алардын алдына чыгып, ким менин бийлигимдин астында болсо, анда ал колун тартып үйүнө кетсин. Момундардын падышасынын буйругуна Али жана башка сахабалар баш ийип, үйлөрүнө таркап кетишкенден кийин Усман ибн Аффанды чыккынчылар өлтүрүп кетишет. Андан кийин алар Алиге барып, биз сенин падыша болууңа ант беребиз деп айтышат. Али ибн Абу Талиб аларды катуу тилдеп, андан баш тартып аларды кууп чыгат. Андан кийин алар Зубайр ибн Аввамга барышып, андан жаңы халифа болуусун талап кылышат. Ал да аларга Али ибн Абу Талибдей мамиле кылат. Андан кийин бул кылмышкерлер Тальха ибн Убайдуллага барышып, ага да ошол эле нерсени сунушташат. Ал да баш тартып, аларды жолуна салат. Алар Саад ибн Абу Ваккаска барышып, ошол эле нерсени сунушташканда, ал да баш тартып аларга тескери бата кылат. Анткени Саад ибн Абу Ваккас батасы дароо кабыл болуучу сахаба эле. Усман ибн Аффанды өлтүргөндөрдүн баары киши колдуу болуп өлгөн. Алар андан ары Абдуллах ибн Умарга барышканда, ал да баш тартат. Андан кийин фитна чыгаруучу кылмышкер топ өздөрүнүн арасынан Аль-Гафики ибн Гарбты, ал Усманды өлтүргөндөрдүн бири, Мединага эмир кылып шайлап алышат. Мына ушул абалда арадан 5 күн өтөт. Сахабалар 200дүлөрдүн халифалыкка келип калганынан тынчсызданышып, Алиге барышып, абал өтө начарлап, исламдын келечеги коркунучта экенин айтышып, ага мындай деп айтышат: эгер сен халифа болбосоң, алар өздөрүнөн бирөөсүн халифа кылып алышат. Бул ишке бир гана сен татыктуусуң, колуңду сун, биз сага ант берели. Али ибн Абу Талиб маселенин олуттуу экенин байкап, халифалыкты кабыл кылат. Али ибн Абу Талиб халифалыкка келгендигине карабастан, негизги күч курал көтөргөн козголоңчулардын колунда турган. Алардын саны Медина элинен да көп эле. Абал мына ушундай курчуп турган учурда Азирети Тальха менен Зубайр Азирети Алиге барышып, андан Усмандын канын талап кылышат. Ал экөө Азирети Усманды өлтүргөндөрдөн өч алууну каалашкан. Бирок Азирети Али коопсуздук иштерин бир аз жөнгө салып, тизгинди биротоло колго алгандан кийин кылмышкерлерден өч алаарын айтат. Муну уккан Азирети Тальха менен Азирети Зубайр умрага барып келүүлөрү үчүн андан уруксат сурашып, чыгып кетишет. Алар Меккеге барып, бир аз убакытка туруп калышат. Мына ушул күндөрдө айтып өткөнүбүздөй, Азирети Усмандын аялы Наиля бинт Аль-Фарафисанын чабарманы Шам вилаятынын башчысы Муавияга жетип барат. Ал абасынын баласы Азирети Усмандын канга боелгон көйнөгүн жана анын аялынын манжаларын көрөт. Анын канга боелгон көйнөгү менен бирге жубайы Наиля бинт Аль-Фарафисанын каты да бар эле. Катта ал мындай деп жазган: албетте сен анын абасынын баласы болгондугуң үчүн анын эң жакыны сенсиң. Ошондуктан Азирети Муавия Азирети Усман ибн Аффандын өчүн алса, анан анын момундардын падышасы экендигине ант берерин айткан. Эгер андай кылбаса, анда ал Аллахтын буйруктарынан бирин аткарбай, ыйык Куранга амал кылбай жаткан болот да, анын халифалыкта туруу укугу да калбайт деген илимий бүтүмгө келет. Бул илимий бүтүмдү сахабалардын бир тобу колдойт. Алардын арасында Шам шаарынын казысы, ардактуу сахаба Абу Дарда жана улуу сахаба Убада ибн Самит жана башка сахабалар жана табииндер, Аллах алардын баарынан ыраазы болсун, бар эле. Ошол учурда Али ибн Абу Талиб Азирети Муавияга халифалыкты таанып, ага ант берүүсүн талап кылып, эгер андай кылбаса, бийликке каршы чыккан адам болот деп кат жиберет.
Ал эми Азирети Муавия Азирети Усмандын өчүн албаса, ыйык Куранга каршы келген болот. Ал эми ыйык Куранга каршы келген адамдын бийлиги жарабайт деген илимий бүтүмүндө бекем турат. Ал экөөнүн ортосундагы келишпестик саясий эмес, диний укуктук маселе болгон. Тарых бурмалоочулары жаманатты кылгандай, Азирети Муавиянын пикиринде бир да саясий маселе жок эле. Ошентип, Азирети Али Муавия ибн Абу Суфьянга 3 кат жиберет. Ошондо Азирети Муавия Азирети Алиге элчи жиберет. Элчи Азирети Алиге кирип, ишарат менен ага ант берүүгө каршы экенин билдирип, мен сиздин жаныңызда коопсуздуктамынбы деп сурайт. Азирети Али анын көңүлүн жайгаргандан кийин ал мындай дейт: Муавия сизге мындай деди. Ал Усмандын өчүн алмайынча сизге эч качан ант бербешин айтты. Анын өчүн сиз аласыз, эгер албасаңыз, биз алабыз. Азирети Али мындан баш тартып мындай дейт: Муавия бийликке каршы чыкты. Кимде-ким бийликке каршы чыкса, аны менен согушуу зарылдыгы жаралат. Азирети Али аскерин жыйнап, эгер Муавия баш ийбесе, анда аны менен согушаарын айтып, Шам шаарына бет алат. Бул чечимге уулу Хасан жана Абдуллах ибн Аббас каршы чыгышат. Хасан мындай дейт: О атаке, бул ишти таштаңыз, анткени бул иште мусулмандардын каны төгүлүп, араларында келишпестиктер күчөйт. Бирок Азирети Али согушуу чечимин бекем кармап, Шам шаарына чыгып кетет. Бул учурда момундардын энеси Айша энебиз Меккеде эле. Анын жанында Умму Хабибадан башка пайгамбарыбыз алейхиссаламдын жубайларынын баары бар эле. Айша энебиз Талха ибн Убайдуллах, Зубайр ибн Аввам жана Мугира ибн Шубалар менен жыйналып, бул маселе тууралуу сүйлөшүшөт. Алардын диний илимий жыйынтыгы боюнча өч алуу биринчи болуш керек. Алардын баары Азирети Алиге ант беришкен. Кандай гана болбосун, Аллахтын буйругу аткарылбай калбаш керек. Момундардын энеси Айша энебиз Талха жана Зубайр, Аллах алардан ыраазы болсун, үчөө Али менен Муавиянын ортосундагы маселе күчөп кете электе, өч алуу маселесин өздөрү чечүү үчүн Басрага чыгышат. Мындан кабардар болгон Азирети Али да Айша энебиз жана башка сахабалар менен бул ишти жөнгө салуу жана Азирети Усмандын өчүн алуу боюнча сүйлөшүү үчүн Иракка бет алат. Азирети Али аскерлердин арасындагы Азирети Усмандын өлүмүнө катыштыгы бар адамдарды чыгарып салып, эки тарап маселени оң жагына чечүүгө жакындап калгандай болот. Ошондо кылмышкерлер эч кимге кошула албай өздөрүнчө калат. Ал эми мусулмандар маселени кийинки күнү чечүүгө келишишет. Мына ушундай оор абалда Азирети Алинин Айша энебиз жана аны менен бирге болгон Азирети Талха жана Азирети Зубайрлар менен келишим түзүүсүн билип калган кылмышкерлер козголоңдун башчысы Шайтан ибн Сабанын жетекчилиги астында жашыруун жыйналышат. Кеңешмеде алар мындай деп айтышат: Талха менен Зубайрдын бизге болгон ойлорун билдик. Ал эми Алинин ою азыркы күнгө чейин белгилүү боло элек. Эгер алар келишим түзүшө турган болсо, анда бизден өч алуу үчүн келишим түзүшөт. Эгер андай боло турган болсо, анда Алини да Усмандын артынан жиберебиз, аны да өлтүрөбүз. Анда кылмышкерлердин башчысы туруп: эгер аны өлтүрө турган болсоңор, баары чогулуп силерди өлтүрөт дейт. Бирөөсү туруп: аларды жайына коелу да коргонуу үчүн ар ким өз уруусуна кайтып кетсин дейт. Ибн Саба кайрадан туруп мындай дейт: эгер андай кылсаңар, Али ибн Абу Талиб бийлигин бекемдегенден кийин баарыңарды жерлерден жыйнап туруп өлтүрөт. Ошондуктан эртең Али менен Айша келишим түзгөнгө чейин алардын ортосуна согуш отун тутанталы. Бир тобуңар түн жамынып Алинин аскерине баргыла да, экинчи тобуңар Айшанын жамаатына барып, аларга уктап жаткан жеринен кол салгыла. Андан кийин Алинин аскерлери тарабындагылар бизге Айшанын адамдары кол салды деп кыйкырышсын. Ал эми Айша жактагылар бизге Алинин аскерлери кол салышты деп кыйкырышсын. Тилекке каршы чыккынчы Ибн Сабанын планы ишке ашып, мусулмандардын ортосунда чоң дүрбөлөң башталат.
Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын бейиштеги коңшулары Зубайр ибн Аввам жана Талха ибн Убайдуллах шейит болот. Азирети Али мусулмандардын каны төгүлүп жаткан абалга карап, адамдарга салгылашууну токтоткула деп кыйкырат. Бирок ага салгылашуунун ызы чуусунда эч ким кулак салбайт. Көзүнө жаш алып, кайра-кайра "О Аллахтын кулдары, токтоткула! О Аллахтын кулдары, токтоткула!" деп кыйкырат. Бирок андан эч кандай жыйынтык чыкпайт. Ошондо Азирети Али уулу Хасанды кучактап, "Аттиң, атаң мындан 20 жыл мурда эле өлүп калса болбойт беле" деп ыйлайт. Анда уулу Хасан ибн Али айтат: "О атаке, мен сени бул иштен тосподум беле?" Хасан ибн Али атасы Иракка жөнөгөндө эле каршы чыгып, бул пикир туура эместигин айткан эле. Ошондо Азирети Али айтат: "О уулум, мен бул ишти мынчалык деңгээлге жетет деп ойлогон эмесмин." Мына ушундай таризде Төө согушу да бүтөт. Төө согушу деп Айша энебиз минген төөнүн себебинен коюлуп калган. Али ибн Абу Талиб момундардын энеси Айша энебизге сый-урмат көрсөтүп, жолдогу козголоңчулардан абайлап, аны сакчылары менен Мединага узатат. Андан кийин Муавия ибн Абу Суфьян адамдары менен абасынын баласы Усман ибн Аффандын өчүн алуу үчүн Иракка келет. Ал кээ бирлери ойлогондой, Али ибн Абу Талиб менен бийлик тууралуу сүйлөшүү үчүн келген эмес. Андан кийин жүрөк ооруткан Сиффин салгылашуусу башталып кетет. Али да, Муавия да мусулмандардын канын төкпөөгө аракет кылышкан. Ошондуктан алар башынан эле кан төгүлүп кетпесин дешип, жарашуу келишимин да түзүшкөн. Бирок тилекке каршы эки тарап да өздөрүнүн диний укуктук ченемдерин карманышып, сүйлөшүү ийгиликсиз болот. Кээ бир риваяттарга айтып берүүгө караганда, бул оор абалда алардын ортосунда кат аркылуу сүйлөшүүлөр болгон. Али ибн Абу Талиб Муавиядан өзүнө ант берүүнү, байат талап кылса, Муавия ибн Абу Суфьян Азирети Усмандын өчүн алгандан кийин же алардан абасынын баласынын кунун төлөткөндөн кийин гана ант берерин билдирип баш тарткан. Абу Дарда менен Абу Умама, Аллах алардан ыраазы болсун, эки тараптын ортосун жакшыртууга кылган аракеттеринен жыйынтык чыкпаган соң, эки тарапка тең кошулбай чыгып кетишкен. Табийиндердин улууларынан бири Масрук ибн Ал-Ажданын да келип эки тарапты жараштырууга кылган аракетинен майнап чыкпаган соң, ал да катышпай чыгып кетет. Андан кийин бул салгылашуу таң калыштуу бир шекилде башталат. Эки тараптын тең согушууга каалоосу жок эле. Эки башчы да аскерлерин бетме-бет түз салуудан качып, эки тараптан тең бир жамааттан чыгып салгылашкан. Калгандары көз салып гана турушкан. Мына ушундай таризде 7 күн уланат. Экөөнүн тең максаттары бири-биринин оюнан кайтаруу болгон. Бири-бирин талкалап жеңип, анан анын ордун ээлеп алуу деген нерсе болгон эмес. Эгерде алардын максаты салгылашууну жеңип чыгуу болгондо, чоң зыяндарга карабастан башынан эле олуттуу киришишмек. Бул салгылашууга катышкан сахабалар да бири-бирин өлтүрүп, чоң жеңишке жетүүгө ынтызар эмес эле. Алардын эч бири өлтүрүү үчүн чыккан эмес. Мына ушул көрүнүштө козголоң окуяларын колдонуп, сахабалар жана табийиндерди динден чыгуу дооматтары менен айыптап жүргөн чыгыштаануучуларга жооп бар. Алар пайгамбарыбыз алейхиссаламдын төмөнкү хадисин далил кылышкан. Эгер эки мусулман бири-бирине кылыч менен кезиксе, өлтүргөнү да, өлгөнү да тозокто болот. Андан сурашты: "О Аллахтын элчиси, булго мейли өлтүрдү, а өлгөндө эмне айып?" Ал айтты: "Ал да досун өлтүрүүнү каалаган." Тарых бурмалоочулар бул хадисти туура түшүнбөстөн, Төө жана Сиффин салгылашуусуна катышкандарды күнөөлөп келишет. Бул хадис ал эки салгылашуудагы момундарга тиешеси жок экени хадистин акыркы бөлүгүндө айтылып турат. Ал да досун өлтүрүүнү каалаган. Сахабалар бири-бирин өлтүрүү үчүн чыгышкан эмес жана алар андайды эч качан каалашкан эмес эле. Алар тынчтык келишим менен чечүү үчүн чыгышкан. Ал аягында ошондой болуп чечилди. Сиффинде 7 күндөн кийин эки тараптын мындай аракеттери пайда эмес, чоң зыян алып келерин түшүнүшкөндө, эки тарап тең 8 жана 9 күндөрү аскерлерин артка тартып алышат.
Бир жумалык аракеттер эки тарапка тең эч кандай жеңиш алып келген жок. Салгылашуунун башында аскердин аздыгына карабастан таразанын ташы Шам тарапка ооду эле кийинчерээк Иракка карай ооп кетти. Бирок соңунда эч ким жеңген жок. Ошондо Кинде араб уруусунун бийи, Кадисия казатынын баатыры, улуу сахаба Аль-Ашас ибн Кайс Аль-Кинди чыгып, элге төмөндөгүчө кайрылуу жасайт. О мусулмандар, өткөн күндөрүңөрдү жана андагы өлгөн арабтарды өзүңөр көрдүңөр. Аллахка ант болсун, Аллах өмүр берип бир топ жашадым, бирок мындайды эч көргөн эмес элем. Катышкандар келбегендерге айтып барсын, эгер биз эртеңде салгылашсак, анда араб эли жана баалуулуктары жоголот. Аллахка ант болсун, мен буларды согуштан корккондугум үчүн айтып жатканым жок. Бирок мен картайып калгандыгым үчүн аялдарыбыздан жана эртеңки перзенттерибизден коркомун. Эгер биз эртең бул жерде болбой калсак эмне болот? О Аллах, өзүмдүн коомума жана диндештериме эч нерсемди аябастан караганымды сен жакшы билесиң. Аль-Ашас Аль-Кинди айткан сөздөр Муавияга жеткенде ал айтат: Кабанын Раббисине ант болсун, туура айтыптыр. Эгер биз эртеңде беттеше турган болсок, анда Византия биздин перзенттерибизге жана аялдарыбызга кол салат. Ал эми перстер Ирак элине жана перзенттерине кол салат. Муну акылдуу зиректер гана түшүнө алат. Андан кийин Муавия ибн Абу Суфиян тарапташтарынан найзалардын учуна Куран аяттары жазылган барактарды коюп, каршыдагы мусулман бир туугандары көргүдөй кылып бийик көтөрүүлөрүн буйруйт. Ал муну менен кан төгүүнү токтотуп, эки тараптын тең мамилесин ыйык Куран менен чечүүнү каалаган. Ал эми биз кичинекейибизде көркөмдөлгөн араб адабияттарынан мунун тескерисин окуганбыз. Ал жалган китептегилер бул пикир улуу сахаба Амр бин Астын митаамдык менен ойлоп тапкан пикири экендигин айтышкан. Алардын айтуусу боюнча, ошол учурда Аллахтын китеби менен өкүм жүргүзүү митаамдык болгон. Ислам тарыхчысы доктор Али ас-Салаби Хакыйкат аль-Хилаф Байна ас-Сахабати фи Маракати аль-Джамали ва Сиффин ва Кадия ат-Тахким аттуу эмгегинде төмөндөгүчө жазган. Муавия досторуна мындай деди: Куран барактарын найзалардын учуна байлагыла. Бул окуянын Иракта айтылган версиясында Амр ибн Аль-Ас жөнүндө алдоо жана митаамдык кылуу тууралуу эч нерсе айтылган эмес. Эки тарап тең жарашууну каалашкан. Бул тартыштын калган катышуучулардын экөөнүн кимиси болсо да озуп чыгып сактап калса, Муавияга да, Амрга да зыяны тийбейт эле. Бул тынчтык келишими козголоңдун отун тутанткан үммөттүн душмандарын тынчсыздандырган. Алар бизге чындыкты жалганга айландырган. Ыйык Куран менен өкүм чыгаруу артыкчылыгын кылмыш жана айлакерлик деген толгон токой жалган жалааларды калтырышкан. Ошондой эле алар айтылбаган жалган сөздөрдү токушуп, аны момундардын падышасы Алиге жүктөшкөн. Доктор Али ас-Салаби бул фитна окуяларды баштан аяк чечмелеген бул ажайып китебинде мындай дейт: Алар Амр ибн Аска каршы жалган жала үгүттөө ишин өтө кеңири тараткандыктары үчүн ал тарых китептеринин баарында айлакер жана жаман ойлуу адам катары жазылып калган. Бул улуу сахабалардын душмандарынын токуган жалган жала кабарларынан улам ушундай болгон. Бул тууралуу Ат-Табари, Ибн Аль-Асир жана башкалар айтышкан. Али ибн Абу Талиб Аллахтын китеби менен өкүм жүргүзүүгө макул болот. Ал сүйлөшүүгө өзүнүн атынан өкүл катары Абу Муса аль-Ашариди тандайт. Ал эми Муавия Амр ибн Аль-Асты тандайт. Эки улуу сахаба уруш талаштан алыс болуп, Аллахтын китеби менен акыркы тынчтык келишимин түзүүгө макул болушат. Эки тарап тең ортодо чечилген жыйынтыкка макул болушуп, салгылашуу токтойт жана баары келген жагына кайра кетишет. Эки тараптан шайланган хакам соттордун чыныгы тарыхы мына ушундай. Ал эми Амр ибн Аль-Астын Абу Муса аль-Ашариге айлакерлик кылган деген белгилүү окуясы тарых бурмалоочулары токуган таптакыр жалган тарых. Анын бардык жагынан жалган экенин жогоруда айтып өткөнбүз. Ал жалгандын өтө ишеничсиз токулганынын өзү жетерлик далил. Али ибн Абу Талиб өкүм чыгаруу үчүн
Абу Муса аль-Ашариди анын аскерине болбосо да тандап алуусун айтып өтүүбүз зарыл. Ал фитнадан качып салгылашууга таптакыр катышкан эмес. Азирети Али согушта эмес, тынчтыкты каалап тургандыгы үчүн эки тарапка тең кошулбай сыртта турган адамды тандаган. Азирети Али мусулмандардын канын төгүүдөн мүмкүн болушунча качканга аракет кылган. Муавиядан тынчтык сунушу келери менен дарбан аткарууга өткөн. Ошол эле учурда анын тарапташтарынан келишимге каршы чыккандары да болгон. Алардын сап башында Усман ибн Аффанды өлтүргөн чыккынчылар бар эле. Анткени мусулмандардын ортосундагы тынчтык келишими алардын бүтүүсү деген сөз эле. Ошондуктан алар Азирети Алини тынчтык келишими менен тосконго аракет кылышкан. Алар өздөрү өч алуудан кутулуп кетүү үчүн мусулмандардын ортосундагы согушту мүмкүн болушунча күчөтүүгө аракет кылышкан. Мына ушул окуялардын жараянында Азирети Алинин жамаатынын арасынан кийинчерээк ислам тарыхындагы хаваричтер деп таанылган эң коркунучтуу тайпа пайда болгон. Алар Муавияга, аны менен бирге Шамдан келип катышкан сахабалардын баарына жана бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бири болгон Алиге да динден чыгып капыр болушту деген дооматты коюшкан. Бул коркунучтуу адашкан тайпа өздөрүн акыйкаттабыз деп ишенишет. Алар күндүз орозо кармап, кечинде намаз окушат, бирок кылган иштери мусулмандарды динсиз кылуу жана кан төгүү. Акыркы жылдарда да адамдардын канын төгүп, мусулмандарды динден чыгаруу менен алек болуп жүргөн жамааттардын түбү мына ушул хаваричтердин пикирине барып такалат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бизге хаваричтердин чыгуусунан кабар берип, аларды көп ибадат кылышат деп сыпаттаган. Ошондуктан жаштар хаваричтердин башчыларынын көп ибадат кылып, дүйнө рахатын таштап койгондоруна алданып калып жатышат. Хаваричтердин биринчилери да ушундай өтө ибадаткөй болушкан, бирок аларды Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам тозоктун иттери деп сыпаттаган. Ошондуктан Али ибн Абу Талиб алар менен согушууда экиленген эмес. Али ибн Абу Талиб аларды Нахраван согушунда жеңип алганда шүгүр иретинде Аллахка сажда кылган. Андан кийин согуштан аман эсен кутулуп тирүү калган хаваричтер Али, Муавия жана Амр ибн аль-Астарды Аллах алардан ыраазы болсун бир күндө өлтүрүүнү пландашкан. Харижи Абдурахман ибн Мулжам Али ибн Абу Талибти өлтүрүүнү мойнуна алса, Амр ибн Бакр ат-Тамими Амр ибн аль-Асты өлтүрүүнү өзүнө алат. Ал эми Муавия ибн Абу Суфьянды өлтүрүүнү Аль-Хаджаж ат-Тамими мойнуна алат. Пландашкандай, хаваричтер Муавияга намаз убагында кол салышат, катуу жаракаттан өлүп кала тургандай болуп жатып калат. Амр ибн аль-Асты Аллах сактап, хаваричтер көздөгөнүнө жетпей калышат. Түшүндүрмө: Хаваричтер ислам тарыхындагы эң алгачкы такфиристер, динден чыгаруучулар. Түшүндүрмөнүн аягы. Ал учурда 3-чү хаварич Куфада мусулмандарга имам болуп таңкы намазды окуп жаткан Али ибн Абу Талибти бычагы менен катуу сайгылап салганга жетишет. Ошентип эң улуу, эң кадыр барктуу жана эң эр жүрөк инсандын жашоосу бүтөт. Анын кичинекейинен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды коргоп келген жашоосу токтойт. Ал Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам жана анын улуу сахабалары менен Меккенин капчыгайларында, Мединанын жолдорунда, Бадырдын сууларында жана Ухуддун көлөкөсүндө исламдын баштапкы тарыхын түптөгөн эле. Ал алар менен Бану Талиб капчыгайында ач калып, аңгектин таштарын бирге ташып, алар менен бирге кубанып, бирге кайгырган эле. Хайбар күнү мусулмандардын байрагын көтөргөн. Табук күнү Медина шаарын жалгыз өзү кайтарган. Кадисия жана Ярмук жеңиштерин мусулмандар менен бөлүшкөн эле. Андан кийин ал мурда эле өлүп калсам жакшы болмок экен деп өкүнткөн чоң сыноого туш болгон. Муавия халифалык доорунда Дирар ас-Судаиден Алини сыпаттап берчи дегенде ал: «О момундардын падышасы,
Meni bул нерсеге мажбур кылбаңыз деп баш тартат. Бирок Муавиянын көгөрүп туруп алуусунан кийин Дирар айтат: аны сыпаттап беришим керек болсо, анда Аллахка ант болсун. Ал акылдуу жана күчтүү эле. Чечкиндүү сүйлөп, адилеттүү өкүм жүргүзөт эле. Анын оозунан илим куюлуп, даанышмандык менен сүйлөйт эле. Дүйнөнүн кызыкчылыгынан алыс болуп, түндүн караңгылыгында ибадат кылчу. Ал көп ыйлап, узак пикир кылар эле. Кыскараак кийим кийгенди жактырчу, тамакты түрдөбөй жечү. Биздин арабызда өзгөчөлөнбөй, эмне сурасак жооп берип, бир нерсени айтып берүүсүн сурансак, дароо айтып баштайт эле. Ал бизге биз ага канчалык жакын болсок да, анын сүрү байкалып турчу. Динчилдерди урматтап, мискиндерди жакшы көрчү. Күчтүүлөр аны жалгандары менен азыктандыра албайт эле. Ал эми алсыздар анын адилетинен үмүтсүз болушпайт эле. Бир жолу мен түн кирип жылдыздар чыкканда, мен аны өзүнүн сакалын тутамдап, тынчы кеткен адамдай болуп катуу уйлаган абалда: эй жалган дүйнө, менден башкасын азгыр. Мага гана туш болдуңбу? Эмне, мага жабышасың? Эч качан мындай болбойт, эч качан. Мен сага кайтаарым жок 3 талак бергенмин. Сенин өмүрүң кыска, ал эми коркунучуң көп. Мендеги азыктын аздыгын, сапарымдын узактыгын жана жолдун жалгыздыгын карачы, деп ыйлактап отурганын көргөнмүн. Буларды уккан Муавия ибн Абу Суфьян ыйлактап: Абу Хасанды Аллах мээримине алсын. Ооба, ал ошондой эле дейт. Али ибн Абу Талиб шейит болгондон кийин эмне болду? Аллах Таала анын себеби менен ислам үммөтүн бөлүнүп жарылуудан сактап калган Хашимий мырза ким эле? Фитна окуясы кандай бүтөт? Кийинки каарманыбыз